Ош шаардык балдар жугуштуу оорулар стационарына 1 майга караган түнү ошо ич өтүп, кусуп, температура чыгып, акыбалдары начарлап 3 бала келип кайрылган. Үчөөнү тең жаткырып жардам көрсөттүк. Андан кийин 11 бала кийин кайрылды. Бардыгы биригип 1 май күнү 14 бала жаткырылды. Бүгүнкү күнгө 14-ү чыгат, жакшы болуп калды. Азыр 5-өө калат лечение алып. Бардыгы 19 бала. Акыбалда бүгүnkү күн бардыгынын акыбалдары жакшы. Биз арапайлык ошо кайнелерим чакырган элек чайга. Анан ошол олар ошо сахабат деген пирожный көтөрүп келишкен. Тамактанып бүтүп, анан десертке деп ошо пирожныйды берген болчубуз. Ошондо 11:30 жедик да онучу. Бир кусокто эле бардыгына бир кусокто эле бергенбиз. Анан 12-де олар кетишти. Анан саат 1-ге барып анан куса башташты балдар. Биринчи кызыман башталды, мына кызым баштады биринчи. Бул кусуу эле анан жарым саат өтпөй балам баштады. Анан скорыйга чалдык. Моральный неме болду. Оңоро нерв кетти буларга. Кыйналдык. Түнү күнү укташпады өздөрү дагы. Жок, күйөөм дагы да, ол үйдө азыр. Ал жакшы болуп калды? Ол күйөөм азыр ол деле күчкө эле салып жүрөт. Тиешелүү органдардын катышуусу менен акттарды түзүп 1347 дана бул шаар ичинде таркатылган бул кондитерлик азыктар алынып, ал эми калганы бүт Кара Суу районуна тиешелүү болгон. Бүгүнкү күндө дагы азыр бул иштер жүргүзүлүп атат. Алынып атат дагы эле. Алып анан акт түзүлүп уничтожениеге берилет.